Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы. Коомчулуктун талкуусуна алынып жаткан Ататүрк сейил багына келип турган учурубуз. Бул Ататүрк сейил багына көптөн бери үнүн каклап, бийлик өкүлдөрүнө ушул Ататүрк паркы мыйзамсыз жолдор менен шаар тургундардын эс алуучу борборун жеке менчик колдорго өтүп кетти деп үнүн кагып жүргөн митингдерди уюштуруп, митингке чыгып жүргөн жарандык активист ушул Жоки мырза менен жолугуп турабыз. Жоки мырза бүгүнкү күндө ушул Ататүрк сейил багы жеке менчик колдордон алынып, мамлекет тарапка өтсүн деп азыр ушундай акциясын баштап турган учур экен. Эмне болгон акция өткөрүп жатасызбы? Эртелиби, кечпи, акыры бир кандайдыр бир бийлик келет экен, убагы келет экен, мына убагы келди. Башка эмелерге дагы, мэрлерге дагы, башка коррупционерлерге дагы уштап сабак болот. Мындан кийин ушул парктарды устакандап бөлүп кетпеш сабак болот. Биз биринчи бет эң башы кимден баштайбыз? Шеркулуктан башташ керек. Орган дыкаттап биринчи башты ошондон башташ керек. Азыр анан бул коомчулукта дагы баягы бул видео материалдар чыгып, ушул Ататүрк паркы мэрия жарыялады. Ушул Ататүрк паркы Бишкек шаарынын балансына өтөт депчи. Ошондон бери анан бул тараптан көптөгөн блогерлер чагылдырып берип атат. Ушул жерде карапайым эл. Эми мындай болот. Ушул боюнча оюн. Мен бул боюнча дагы айтып кетейин. Эми булар мынтип айтып атат мынакей. Ар кандай маселелерди айтып атат. Ар кандай журналисттерди жалдооптур да, көрдүк да. Эми биринчиден бысмылда дегенде эле булар карапайым адамга жабышып атат. Биз карапайым адамбыз да депчи. Эми азамат, сен өзүң көрүп ал, Азаке. Могу карапайым элдин үйүбү, например, мектептен, биздин мектептен чоң болуп атат. Ушул карапайымга киреби, өзүң ойлосоң, могу жерде жалаң ошол мэрияда иштеген, мисалы, сот, прокуратура бардыгы бар экен да, кыскасы органдын бүт бар экен. Мына Сооронбай Жээнбековго чейин бар экен, президентке чейин бар экен. Кудай деген бар экен. Акыры үнүбүз жетет экен. Эми салынган үйлөрдүн баасын деле эсептеп кой. Бул жерди эле жана карапайым деп атпайбы? Ушул биз карапайым дейт. $67,000 сатып алдык дейт да. Карапайым эл кантип $67,000 эле участогун эле сатып алып атат. Бу жерде участок. Андан тышкары могу үйдү курушуң бир $400-500,000 кетет. Анан бул кандай карапайым болот? Мен таң калып атам да, кандай карапайым эл болот да. Карапайым эл деп актер болбой, неме маскаларды кийбей, кыскасы ошол саткан кишисинен талап кылып алсын. Себеби бул жерди алып атканда билген Ататүрк парк экенин, канча деген ызы чуулар болуп атканын, анын баарын булар билишкен. Просто баягы элдин күчү жетпейт деп койгон болду. Президент өзү баш болуп өзүнүн участоктору бар экен, сотторду бар экен. Кайсыл жака баягы кайрылба депутат тиги бар, бул бар, ошо менен басып коет деп эле келе берген. Бирок мен айтып атпаймынбы? До сих пор мен көзүм жетпей жатат. Могу үйлөр кандай болуп түртүлүп кайра, кандай болуп парк болот, аягына чыгабы, чыкпайбы, ошол дагы маселеси мындай өтө курч болуп атат да. Биз азыр ушул өздөрүнө карапайым элбиз деп ар кандай кайрылууларды жасап жаткан элдердин эшигинин алдына, жанагы көчөсүнүн оозуна келип турабыз. Ушул жерде Дастан Бекешевка кайрылып жатышат. Дастан Бекешев ушул жерге келип жатат. Жана ошондой эле көптөгөн блогерлер келип жатат, журналисттер келип жатат. Элдин үнүн бийликке жеткизебиз деген видеолорду чыгарып жатышат. Карапайым эл ушул Ататүрк паркын мыйзамдуу жол менен салып алышкан. Ушул биз карапайым элбиз, эми чыксак каяка барабыз деген билдирүүлөрүн жасап жатат. Биз азыр жарандык активисттер менен да сүйлөшүп чыктык. Алардын кескин билдирүүлөрүн уктук. Ушул экил хан сарайларда жашап жаткан адамдар карапайым элге качандан бери кирип келип калган деп өзүнүн курч позицияларын билдиришти. Эми чынында эле айта кетсек, ушул бир хан сарайдын баасы канча-мынча карапайым элдин акылы жетпегендей акча турат. Алды 1 миллион сомдон, $1 миллион өтөт. Эң эле арзан дегени бир $250-300 миң хан сарайлары турат. Анан чынында эле
таң калыштуу билдирүүлөрдү кылып жатышат. Биз карапайым элбиз деп бул жерден карапайым адам издегенге да аракет жасап, бул айылды кирип алып аралап, ары басып, бери басып да көрдүк, бирок карапайым элбиз деп жаткан ошол эле карапайым элди эч кандай бир жолуктура алган жокпуз. Себеби бул жерде эч кандай карапайым эл жашабаганы бул анык. Эми кайсыл карапайым адамдын эшигинин алдында ушундай арча, ушундай заборлор, ушундай хан сарайлар болсун. Азыр мен жанымда жарандык активист Жоки мырза айтып кетти. Азаке, мына үйдүн жанынан көрсөң болот, ушундай үй менин мектебимдин дагы территориясы ушул үйдө эмес деп. Азыр эми ошол экил Жоки мырзага дагы сөздү берейин, бир уксаңыздар. Өзүң көрдүң, туурабы? Бул логикага жатпаган нерсе болуп атат. Логикага да жатпайт карапайым деген сөзү. Могу бир эле арчанын баасы, 600-500 доллар турат. Өзүң эсепте, анан кайсыл карапайым эл ушундай арчаны тигет. Тетиги жерде мына будкалары турат. Булардын даже жеке охраналары бар. Анан ошол кандай карапайым элдерге кирет? Мисалычы, азыр мисалы такылдатсам мына чыгышпайт. Даже карапайым эл чыгып туруп наности деп айтат. Наностичи келип калыптырсың, эмне маселе менен келдиң деп. Булар баягы биз айтып атпаймынбы, биз көтөрөр, буларды жылдап тажаганбыз. Булар ошол системага, ошондой эле система болот азыр деле. Каяка бармак эле. Бул жерде соттун үйү бар. Сотко берсе сот тигиндей чечим чыгарат. Прокурордун үйү бар. Прокурор берсе прокурор мындай чечим чыгарат. Деп эле ушундай бир 2000 жылдан бери ушундай немеге такалып туруп алган. Буларчы мондай такалып туруп алган, бүттү. Салган үйү мектептен кем эмес болуп атат. Мектептен кем эмес. Биздин айылда даже мындай үйлөрдү чаканын сатып алып мектеп кылып берип атабыз. Мына ишенбесиңиздер көрөсүздөр. Анан 198 киши берге чыгып, Бекешевди чакырып, актер болуп, Бекешев өзү бир убакта ошону көтөргөн. Анан келип алып азыр эки сүйлөп, терде парламентте сүйлөсөчү, Бекешев беле чаң чыгарып сүйлөйсүң го, беле чаң чыгарыпчы тилиңен. Буларды мындай кылбайсыңбы? Парктарды мындай кылбайсыңбы? Шаардык депутаттарды мындай кылбайсыңарбы деп акыл үйрөтүп беле кайра мыйзам жазып, анан келип алып буларга укугун коргоп, бул акылга сыйбаган нерсе деп ошону айтат, мына ошону айтат. Көтөрдүңөрбү? До конца аягына чыккыла. Эртең башталат. Бул эң биринчи айтып атпаймынбы, жана баса белгилеп кеткендей, бул жерде Керимкуловдун биринчи мэри ошонун күнөөсү болуп атат. Босогон аттап берген, ушул жерде 98 адамга босогон аттап берген. Негизи бул жер баягы карапайым действительно элге жери жок, муктаж болуп аткандарга башталыш керек болчу да, негизи чыкканда, токтоп чыкканда ошондой деп чыккан. А булар бысымылда дегенде эле сот менен прокурордон баштап атышпайбы? Бысымылда дегенде эле жогорку кеңештин депутаттарынан баштап атпайбы? Жогорку кеңештин депутаттарына эмне жетишпейт? Жанагы талашып тиги миллиондорду чачып атканы, жанагы мени шайлай калчы деп, ондоп 20 миллиондоп чачып атканы депутаттардын. Мына ушул болуп атат. Себеби бул жерде сатып дагы кетип атат. Бир эле 7 соттук участокты 67 миң долларга сатып атат. Анан сен ошону кайсы карапайым эл алат, өзүң ойлосоң, 67 миң долларга сен бизнес ачып албайсыңбы? Толугу мененчи. Карапайым эл болсо 67 миң долларга мен 6 гектар жер сатып алам. 6 гектар жер сатып алам айылдан. Зачем мага монун 7 соттук жери? Мага эмне кереги бар? Андан чыкар үйдүн стоимости кетет мэрге деген. Канча деген алды мына 300-400 миң долларлык үйлөрдү саласың. Ар бирөөсүндө мына камера көрүп атасың, камера. Үйүнүн ичинде эмес, сырттарында могу арчаларды карачы, могу арчаң деген эмне деген бааны чапчыйт могу арча деген. Могу 1000 доллардан өйдө могу арча. Деди арча 500 доллардан өйдө. Карапайым деп тапкан экенсиңер карапайымды. Карапайымды ошо алдыдан көрөсүңөр, карапайым эл кандай болуп, канча жашайт экенин. Ошо бөлүшүп койгула. Деп өзүнүн бир
курч билдирүүсүн жасаган жарандык активист Жоки мырза дагы көптөгөн бул жерге тиешеси бар адамдардын жүзүн бетин ачып бергенге Эл Уксун YouTube каналы кызмат кыла берет.